Дыйкандардын айтуусунда кышкы сугаттын өтө пайдасы тийип, ным жакшы сакталгандыктан мейли, беде, күздүк буудай, арпанын өнүмүнө мыкты болот дешет. 5 гектар жерибиз бар. Ушинтип кышкы сугарып атабыз. Сууну талага теке кетирбей, ошо колдон кылалы деп жерди сугарып атабыз кышкы сууга. Кышкы суунуку бул тоңдурма деп коет да. Кыргызстан тоңдурма. Ошо тоңдуруп беде запас алат. Жайкы, жазкы кургакчылдарга абдан пайдасы тиет. Бул сууну ошо номнолук топтоп алып туруп, анан кийинки экинчи сугатка чейин абдан суунун эмесин топтоп ошо камсыз болуп турат да. Чүй районундагы суу каналдарынын капиталдык оңдоп түзөө иштери кыш бою жүргүзүлдү. Мындагы башкы максат суунун жоготуусун азайтуу. Мурун бияктан бир 500 литрге чейин ала алчубуз сууну. Азыр эми лотоктор, эски лотоктор 60-тык. Азыркы келип аткан лотоктор, коюп турган лотокторубуз 80-дик да. 1 куб 200, 1 куб 300 литрге чейин ала алабыз. Мунун узундугу 6 километр. 1000 лоток жалпы эмеси 1000 лоток коебуз. Буга 31 миллион сом сарпталып атат. Эми азыр баягы лотоктор алынган, ошол келип бүтсө эле жумушту баштайбыз. Мурда акча каражаттары чинелүү болуп, каналдар, арыктар тазаланбай, сугат-суулар чоң жоготууларга учурап, камыш куурайларды тазалоо иштери аксап, бир топ тоскоолдуктар болуп келсе, суу чарба кызматкерлери аба ырайынын ар бир ыңгайлуу учурун пайдаланып, кыш бою өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарышкан. Андан тышкары дагы мына эми өзүңүздөр билгендей ирригация системасында 3 жылдан бери абдан мамлекетибизден көңүл буруп, мамлекетибизди абдан демилге берип, бизге да иш жүзүндө бүгүнкү күндө да абдан жакшы иштер жүрүп атат. Андан тышкары дагы мына биздин Шамшы речкабызда Кудай буйруса суу сактагыч декадалык жөнгө салчу суу сактагыч курганын алдында турат. Бүгүнкү күндө дагы Кудай буйруса жаңы ТЭОсу бүттү. Эми проектизи изилдөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө чүйдө суу сактагычтарды капиталдык оңдоп түзөө, каналдарды бетондоо жана ылай таштандылардан тазалоо боюнча иштер жүрүүдө. Акыркы жылдардагы кургакчылык жана суу тартыштыгы сугат мезгилине эртелеп даярдык көрүү зарылдыгын жаратты. Сталбек Абдараев, Мээримбек Жүсүпбек уулу, ЛТР каналы, Чүй облусу.